Рахмат, кутман кечиңиздер менен урматтуу замандаштар, кайдыгер эмес калп жагандар. Бүгүн ушундай бир керемет күн болуп атат. Түшкө чейин ушундай бир катуу таасирдүү болгон Актан Арым Кубаттын эсимде деген тасмасын ушул көрдүк эле. Ал жерде дагы бир кенен пикирибизди айттык. Түштөн кийин бүгүн мына Чүй областтык театрдын биздин эң жаш театрлардын бири. Ошого карабастан дүйнөлүк масштабтагы адамзатка таандык болгон бир чоң маселени көтөрүп чыгышы бул абдан кубанычтуу көрүнүш. Кубанычтуу көрүнүш. Биз бир чети мындай бир театр сүйгөн, же маданият сүйгөн, ушул маселенин тегерегинде ой жүгүрткөн адамдар эле бири-бирибиз менен айланышып жүрүп атканыбыз ошол эле учурда калың калктын арасына ушул театрдын жетпей калгандыгы аябай өкүнүчтүү болуп турат. Ушул мүмкүн болушунча ушул сыяктуу театрлар биздин эл арасында көптөгөн бир чыгып бир гастролдордо болуп, жалаң эле баягы улак чаап, чеке жарып, ач кыйкырык ушулдайдыр эмес, могул сыяктуу адамдын бүтүндөй жан дүйнөсүн шайтан, эмне үчүн шайтан күчтүү болуп атат? Себеп адамдын каны менен кошо айланам деп жараткан менен Азезил Иблис алейхилана келишим түзүп алган. Кыяматка чейин мага уруксат бересиң, кыяматка чейин адамдын каны менен мен чогуу айланам деп. Мына ушуну жар салып көрсөтүп атканды күнөө менде эмес, тек гана айтып койдум деген сыяктуу бүгүн заманга ушул шайкеш келип калгандыгы абдан менимче таасирдүү. Мен биздин Чүй областтык театрыбызга терең таазим кылам, ыраазычылык билдирем. Бул мүмкүн актуалдуулук ушунчалык деңгээлде турат. Ар бир айтылган сөз азыр Апаз Жумагулович айткандай оор маселе. Биз өзүбүз жон терибиз менен сезип жүргөн заман, ушундай бир дүйнө, ушундай бир сот, баарыбыз эле ушул сот залында отургандай сыяктуу болдук. Сот залында кандай чечим чыгаар экен дегенди, мына шайтандын азгырыгынан Кудай сактасын деп дайым айтабыз. Напсибиздин азгырыгынан Кудай сактасын деп, ушунун баары напсинин азгырыгынан башталган окуя болуп отурат. Кыяматтын дагы келиши ушуга себепчи болот деп айтылат. Жараткан ар бирибиздин көкүрөгүбүздү таза сактаганды насип кылсын. Мына жакында эле көптөр атат, ушул шайтан бир эле эшекти кой берип коюп, эшек кошунанын короосуна кирип коюп, кошунасы аны өлтүрүп коюп, өлтүргөнүн балдары келип аны өлтүрүп, акырында ушул соттоп атса, ушул эшек деле айтып атпайбы, шайтан деле айтып атпайбы, мен болгон ишиге гана боштондук берип койдум, мен эмне кылдым дегендей да. Ошол сыяктуу окуялар көп болуп атат. Тилекке каршы ушундай. Менимче ушундай ой жүгүрткөн адамзатка, ааламга таандык болгон жигиттерибиз, кыздарыбыз, инсандарыбыз бар. Биз башкалардан кем болбойбуз. Геннадий Садырович Базаровдун «Прикосновение к личности» деген 83-жылы чыккан чыгармасында Эрнест Хемингуэйдин бир керемет сөзүн келтирип атат да, согуштан да коркунучтуу нерсе барбы деген суроого ушул Эрнест аксакал Хемингуэй жооп берип атат. Согуштан коркунучтуу 3 нерсе бар дейт. Биринчиси коркоктук дейт. Экинчиси момундай айткан сөзүндө турбагандык, же мындайча айтканда туруксуздук же чыккынчылык дейт. Үчүнчүсү кайдыгерлик дейт. Мына ушул бүгүн коюлган спектакльде бардыгында ушул 3 нерсе бар. Биринчиден коркоктук, экинчиден кайдыгерлик, үчүнчүдөн туруксуздук. Мына ушул нерселерден сак болгон болсок, жараткан, кылым карыткан кыргыздын асманын бекем, жерин бүтүн, элин аман сактайт деген үмүт менен мен театр Чүй областтык театрына терең таазим этип ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ар бириңиздер үйүңүздө биздин жарандарга жеткенди насип эткен болсун. Рахмат чоң. Таазим этем, рахмат.